Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Tak, birinci soruğa көңіл бөлгенбіз. Assalamu alaikum ve alaikum salam. Acığa bargan adamdardın uşak qarızdan Allah Taala öz kepilini algan. Tak, bayanın uğup kaldım. Kançalık dengelde çındığı var deydi. Tak, acığa bargan adamdardın uşak qarızların Allah Taala öz kepilini algan. Bayanın uğup kaldım kança dengelde. Эми субханалла ажыга Алла насип кылсын баарыбызга. Өмүрүбүздө субхана бир жолу ажылык кылыш өзү бай адам үчүн парыз. Анан эми ушул негизи эле ажыга барган адамдагы, барбаган адамдагы негизи ушак айтпаш керек. Ошондой эле карыз ала турган болсо, ошол төлөш керек. Анткени себеби биздин шариятыбыз ушунча чоң деңгээлге чыгарган карыз алууну. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгер бир адамдын каза болгонун угуп, ага жаназа окуп берүүсүн суранганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын карызы барбы экен деп сурак экен. Эгерде карызы бар боло турган болсо, пайгамбарыбыз анын жаназасына барган эмес дегендей риваяттар бар. Ошол себептен экен ошол түрүү адамдагы, ошол эле ажыга барган да барбаган адамдагы ушактан алыс болуш керек, карыздан алыс болуш керек. Карыз алган болсо тездик менен бериш керек. Анан эми өз кепилдигин алган деген сөз ушул экен. Абалким иншалла Алла Таала ошол адамдын ушак кылып тапкан күнөөсүн абалким Алла Таалам субханалла эмнекен тообосун себебинен кечиртсек да мүмкүн. Эртең күндө ошол күнөө кылбаганга, ушак айтпаганга аракет кылса. Анан эми карызын субханалла өз кепилдигин Алла Таала алат эмес, абалким ошол ажылыктын берекеси менен жолун ачып абалким субханалла ырыскысын кеңейтип берет. Анткени ажылыктын соопторун айта келгенде, биринчиси ажы кылган адамдын күнөөсү эниден туулгандай кечирилет деп айтылган. Экинчиси болсо, ал эч качан эми кедей болбойт деген. Жоксо ырыскысы кенен болуп, такыр болбосо, ошол ажыга барган адам, алгы ошонун берекети менен анын үй бүлөсү дагы иншалла ачка калбайт экен. Мынакей курсагы ток болот экен. Ошол себептен машалла Алла Таала маалым шалгандыр. Анан кийин өз кепилдигин албастан алгы ушактан тыйылгыла. Андан кийин келсе эмнекен? Карызды бергиле. Assalamu alaikum ve aleykum salam. Bizim үйгө bir molda gelip mık kağıp үйдүн бурчуна дуа окуган, үйдү тазалап берем деп, ошондой болобу. Ишибиз жүрүшпөй калды, ошондон бери эмне кылса болот. Мыкты суруп салла. Болду го дейм, Өзү астагфирулла, негизи азыр чоң бир термин чыгып кеткен, азыр үй тазалайбыз деген нерсени. Анан эми бул кандай десе, эгерде менин акылым адашып кетпесе, китептердин кээ бирлеринде менде бар ошо китептер субханалла, үйдү мүрзө кылбагыла деген пайгамбарыбыз. Үй мүрзө деген сөз, кайсыл үйдө намаз окулбаса, кайсыл үйдө Куран окулбаса, кайсыл үйдө зикир кылынбаса, ошондой эле кайсыл үйдө ушундай диний амалдар болбой турбаса, ошол үйлөр жанагындай суук, анан мүрзө сыяктуу болот экен да. Ошол үйлөрдө субхана Алланын берекеси болбой калат экен. Ошол себептен кимдин үйүндө ушул болбосо, ушул амалдар болбосо, анда ал жерде жин шайтандар уялып алат экен деп айтабыз. Анан эми ошол кимде кичине такыбачылык кылып, үйүнө дин алып келип, намаз окуп, Куран окуп, машалла, жакшы салих адамдарды чакырып, балким үйдө таалим кылып, мына ушундай кылса Кудай сүй тазалап келет. Эгер андай болбой турган болсо, мисалы, сахабалардын бирисин качан бир жаңы үйгө киргениңерде, мындай бир чыныга аят күрсүн окуп туруп, анан кийин ошонун төрт бурчуна мынтип чачып койгула деген риваяты бар. Ушинтип койсоңор да болот. Атак субханалла, эгерде такыр эле үйүңөр үстүнө тыкылдап эле жанагындай жин шайтан чуркап алса, үйүңөр эшик ачылып жабылып аткан болсо, анда бул мындай тажрыйбанын ретинде метод менен барып тазалай турган бул нерсе. Түшүнүктүбү? Анан мык кагыш, мындай айтканда бир нерселерге байлоо болбойт. Алланын Кураны менен, Аллатан өкүм менен, жоксо мындай айтканда шарият уруксат берген нерсе менен болсо жакшы болот, макулбу? Анан мыгын сууруп салыңыз дагы эле, анан жакшы жашаганга аракет кыла бериңиз иншалла. Үйүңүзгө дин алып келиңиз.
тазалатат десе чуркап барып эле бүгүн соодаң болбой калса чуркап барып мындай бирөөнү алып келе калып анан ал молдо болбошу мүмкүн. Анткени молдо мык какпайт негизичи. Чын-чынына келгенде азыр ширк эмне экенин түшүнгөн, тозок эмне экенин түшүнгөн, бейиш эмне экенин түшүнгөн молдо эч качан үйүңө чуркап барып мык какпайт. Чын айтам. Жөн эле бир нерсени чыгара бербеш керек. Балким ал көз ачыктап келип алган үйүңүзгө. Жолдошум жашы 50'ye келип калды. Менден бир топ жашы улуу. Менин айтайын дегеним, жолдошум жаш келин кыздарды карай берет. Телефондон дагы аялдардын интервьюларын карап отура берет. Абдан көңүлүм ооруйт дейт. Жаштыгында көрчү жерин көрүп алып, азыр мени менен эшикке чыккысы келбейт. Бат ишин бүтүрөт, дагы аар карап жатып алат дейт. Эркектер даватка чыкканда хур кыздар жөнүндө көбүрөөк маалымат берсе жакшы болмок. Бул дүйнөдө кыздарды көп караса хур кыздардан кур калат деген чынбы дейт. Чын. Алла береке берсин, машалла. Өзү пайгамбарыбыздан жакшы бир сөз бар. Ар бир инсан зынанын бир үлүшүн алат экен. Зынанын бай ойноштуктун жоса Алла Таала жолобо кылат деген. Ла тaqrabaz zina, Алла Таала зынага жолобо кыла деген. Аны кылбагыла деп айткан эмес, жолобо кыла деген. Ага жакындабагыла деген сөз. Мисалы кандай десең, тиги жерде өрт болуп аткан болсо, ошого барбагыла дегенде эле жосо барбагыла дегенде Алла тыйып койгон. Эми зынанын бир үлүшү бар экен. Кээ бирде көздүн үлүшү бар экен зынада. Кулактыгы бар экен, ооздугу бар экен, колдугу бар экен, буттугу бар экен. Анан эмне экен? Акыйкат субхана нафсы кандырып боло турган баягы мүчөнүн дагы зынасы бар экен. Эми ошондон биз кур калбаптырбыз, субханалла. Биздин дайым такай эркек болсун, аял болсун, нәфси аммара деп коет. Сиз менен биздин өзүбүздүн нәфсибиз бар, жозо каалообуз бар экен. Биздин ошо каалоолорубуз кээ бир убакыттарда бизге үстөмдүүлүк кылган мезгилде эмнекен эркек болсун, аял болсун, ошо кургур нафсини тыя албай, субханалла жанагындай амалдар кылып кеткен. Мунун дарысы иман. Мунун дарысы иман. Ошол себептен иман чөйрөсү бөйжө туура айтып атат. Иман чөйрөсүнө имандуу адамдарга ошондой эле рүкүү кылуучулар менен рүкүү кылып мечитте көбүрөөк боло турган болсо, иншалла ошол эле мезгилде илим, билим жолунда жүргөн аалымдардын сабактарына катышса, иншалла ошол зынанын үлүшүнөн алыс болуп калат экен адам. Жосо жүрөгүндө тозоктон болгон коркунуч болсо, бейиште болгон умтулуу болсо, иншалла мына ушундай нерсени кылбай калат экен. Ал эми бул жерде көп нерсе бар. Бир эле эмнеден ошол көздүн зынасы, андан кийинкиси эмне экен? Кичине кызганыч. Субханалла. Эми аял киши кызганбай койбойт. Эркектин кызганышы андан жаман. Эркектин кызганышы жаман дейт. Аялдын кызганганы андан жаман, субханалла. Эртең кызгангандан душман да болуп коюшу мүмкүн экен. Эртең субханалла баардыгын тепсеп туруп, балдарын чытап баса бериши мүмкүн экен. Мына ушундай көптөгөн нерселер бар. Андан кийинчи баягыл эркек менен аялдын ортосунда мындай айткан жыныстык маселе боюнча боло турган болсок, анда буга аябай катуу көңүл буруш керек. Буга көңүл бурулуш керек. Эркек да, аял да. Эми муну подробно айтпай эле коеюн. Бирок субханалла жана төшөк деген китеп бар. Сонун чыгарыптыр кыргызча. Ошону алып окуп коесуңар деген ойдомун, Кудай кааласа. Негизи Лаззати Ниса деп өзүнчө китептер бар. Бир айтайын дегеним, баягыл ошо төшөк маселеси боло турган жерде дагы эркек менен аял китепти окуп, абалки субханалла бири-бирине жакшы мамиле үйрөнүш керек экен. Анан эми даватка чыкканда жалаң эле хур кыздар жөнүндө айта беребиз, ал сөз жок. Эми Кудайым буйрса, дагы да чыкса үйрөнүп аткылалы, макулбу? Так, менин жашым 37, 3 балам бар, менин давлением бар, төрөгөндөн калган. Врачтар төрөбө дейт. 4 неле боюнда болуп калып корктум. Төрөгүлө дагы, так, төрөгүм дагы келди. Шайтан да азгырып барып таблетка менен түшүргөм. Ошондон кийин коркуп уйкум качып, тамак иче албай калып ооруп калдым дейт. Сизге Кудайым ден соолук берсин, Аллахым сизге ыраазы болсун дейт. Аллахтан коркуп жолук салынып, намаз окуп, зикир менен жүрүп калдым. Кечин уктай албай, тамак ичпей калгам. Кудайга шүгүр, оңолуп айыгып калдым дейт. Аллахым ыраазы болсун. Эми Аллахым сизден ыраазы болсун. Машалла 3 балаңызга Алла береке берсин. Эми ошол врачтар эгерде субханалла, мен дагы айтып коюшум керек. Бул десе бай фыкый маселе. Бул айта турган нерсе ушул, эгерде врачтар
Sizde subhanallah ошол баланын себебинен төрөй турган болсоңуз, өлүп калыш коркунучу боло турган болсо, анда айла жок, алдырга туура келет. Эми ырыскыны Алла берет дейт турган туура, бала деле төрөлүп ырыскысы менен кете берет. Ал сиз деле өлбөй калышыңыз мүмкүн, бирок инсульт же инфаркт болуп же бир жериңиз үзүлүп кала турган болсо, биз карабайбыз аны. Шариатта субханалла кайып болгон, эртеңкиси билинбеген нерсе билинбейт да, бала бар болобу, төрөлөбү, жок болобу, субханалла. Ошонун себебинен аны эмне кылабыз? Айтат, эгерде сиз барсыз мынакей керексиз 3 балага, бир эркекке керексиз. Ошон үчүн сиздин ден соолугуңузду карап калыш үчүн биз эмне кылат экенбиз? Сизге уруксат беребиз жанакындай нерсе кылганды. Мына ушундай. Эгер врач айткан болсо, жок, жөн эле жок, мен төрөбөйм, же болсо кантип бакмак элек, араң ошону алдыра турган болсоңуз, анда арам үстүнө арам, күнөө үстүнө күнөө болот. Тобоңузду Алла кабыл кылсын, кийген көйнөгүңүзгө Алла береке берсин, жолуңуз башынан түшпөсүн, машалла. Намазыңыз дайыма жүрөгүңүздө болуп, дайыма амалыңызда болсун, машалла. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин маселем үй бүлө бузулуусу. Кайнене менен келишпештик. Кесепетинен 6 айдан бери жолдошум экөөбүз 2 башка жашайбыз. Кайненем тийишип батырбайт. Баласын кызганычына себебинен 2 балабыз бар. Акыркы 3 айдан бери жолдошум менен да сүйлөшпөйбүз. Балдарга келбейт. Ажырашсак балдарым мага так жаздырып качтырбайм дейт. Бирок жарашып жашагым келет. Устаз, мен үй бүлөлүк абалым боюнча туура чечим кантип жасасам болот? Рахмат. Мен оюмча субханалла, бул эми кайнене менен келин ортосунда вечный проблема, бул дайыма болгон жана боло берет. Ошол себептен субханалла балдарыңыз бар экен, машалла. Ошол эгер мүмкүн боло турган болсо, ушу жолдошуңуздун үйүнө барып алыңыз да кайра жашай бериңиз, машалла. Мүмкүнчүлүктү мындай кээ бир убакыттарда бир нерсени тепсеп коюш керек болот. Алдыдагы боло турган жакшы нерсе үчүн иншалла өзүңүздү курбанчылык кылып коюш керек болот. Өзүңүздү бир аз кичине мындай жанагындай Ибрахимдин коюдай союп кое турган болсоңуз, машалла, эртеңки күнү көп жакшылыктар бар, машалла. Эми уруша турган нерсе бар, айта турган нерсе бар, эми бирок колдон келсе ажырашпагыла. Азыркы заманда адамдар көп ушу ажыраш аябай көбөйүп кетти. Мындай айтканда бир болбогон нерселер менен. Мен баян деле бир мен айтып берип атам, субханалла, бирөө ажырашып кетип калыптыр. Эмнеси? Мага дайысын алып бербейсиң депчи. Дайысынан бир бар экен, мындай чач кургаткыч. $500 экен, эң арзаны. Болбосо кытайский деле жыз деген бар, 1200 сом. Ошондой эле кылат. Болосо аты бар да. Аны ошонун айынан эмнекен көпчүлүктөр ушул бир болбогон нерсеге. Уруш кайдан чыгат? Атаңдын башынан чыгат болуп, кээ бирлер же ушундай бир болбогон нерсеге. Анан дагы аялдар менен эркектин ажырашкан нерсеси эмне болду десе айтат, мындай бул мага мамиле кылбайт. Бирөө субханалла жок ден ушунча жылдан бери мага гүл алып берип койгон жок деп 5 баласы менен чыдап кетип калыптыр. Жок, мен жашабайм десе ушунча. Анан эми жанагындай бир парапсихологдор, бир болбогон психологдорду коюп, сен субханалла эркексиз деле жашай аласың, эркексиз мындай кыла аласың. Эми азыр эркектер баштаптыр. Сен бактылуу болгонго татыктуусуң деп, субханалла. Сен уже аял алсаң эле бактылуусуң болду, субханалла. Аялың жок болсо аңгы болуп кетесиң. Ошо бактысыз болуп каласың ошочу. Сен белиңдеги суу мээңе тээп турбаса эле болду, сен бактылуусуң болду. Ошол себептен эмнеге көп эркектер азыр бактылыкту башка нерсе издеп алдылар. Болбойт андай нерсе. Аны эми мен мүмкүнчүлүк болсо бизге да бир жолуксаңыз, иншалла, анан дагы бир айта турган сөзүм бар сизге. Менин суроом, ата-эненин күнөөсү үчүн балдар жооп берип калышы мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Биринин күнөөсүн бирөө жооп бербейт. Сиздин күнөөңүз өзүңүзгө, балаңыздын күнөөсү өзүңүзгө кала берет. Ушундай нерсе. Атаңыздыкы өзүнчө, сиздики өзүнчө. Ар бир адамдын көрү бөлөк. Түйшүгү бөлөк, ырыскысы бөлөк, субханалла. Жашы да бөлөк, билесиңер ушул нерсени. Болгон нерсе биз коомдук экенбиз, бири-бирибизге себеп экенбиз, субханалла. Ата-эненин берген тарбиясы, мындай айтканда коомдун берген тарбиясы, сизди субханалла ушунча деңгээлге алып барат экен. Ошон үчүн ата-энеңди мындай кээ бирлер чыгып алган жанда, ата-энемди каргап салып мага тиеби, аны ата-энем мындай алып койчу, мындай болобу? Жок, сиздин күнөөңүз өзүңүздө, субханалла. Кыямат күнү өзүңүз жооп бересиз. Ага далил бар. Куранда Абаса деген сүрө бар. Алла мындай айтат: ал күнү күйөөсү дейт аялынан качат, аялы күйөөсүдөн качат. Туугандан ата бала, эне кыздан качат дейт. Мындай айтканда, ал күнү бир адамдар бири-бирине жанагындай бир ушунча деңгээлде, Кудайым сактасын, зыяны тийип калбасын деп качат экенбиз. Зыяны тийип калбасын деп качабыз. Бүгүн болсо өлүп бергенге даярсың, эртең зыяны тийип калбасын деп айтасың.
Ошон үчүн субханекен болгон нерсе ушул эки ата баланы төрөтөт, андан ага тарбия берет, себепкер рызкысын берет, аны акыл үйлөнтөт, анан кийин айтат эми о мейин дейт. Бар эми ушундай. Ошо сенен шарият боюнча эгерде мисалы жанагындай бир кайнене менен келин келишпей айткан болсо, субханалла, келинди кетирбейт негизиндечи. Келинди кетирбейт. Бала ошол үйлөнгөн эркек аялын алат дагы, анын баары өзүнчө жашайт деги жерге. Анын апасына мурункудай жакшы мамилесин кылып, кадимкидей субханалла бага берет. Ушундай нерсе. Жок, андай нерсе жок. Бул келинчегин кетир, мага жакпайт, анан 4, 5, 10 бала болгондон кийин анан бул жакпай калды болбойт субханалла. Ошо менен барасың да өзүнчө жашайсың. Бул шариаттын аябай назик тема. Кээ бирлер болсо эмнекен, баягымда айткан бир нерсеге зацикление болуп алган, азыр жок, айтты болду, жок. Андай эмес, субханалла. Шариатта өтө көп жолдор бар. Бирок шариат буйдалаган төө эмес. Бул башка адам чыгарган закон, буйдалаган төө. Бияна ачсаң, бияна адашып болот. Алла Таала динди болсо толук кылган. Ислам дини толук. Эч бир жеринде субханалла зыян боло турган нерсе жок. Бир гана пайда, бардык пайда. Деми бүткөндөрдү болду айтып кете бер деп айтасызбы дейт. Ооба. Ошолор кет десе кайра келе берсе болобу? Машалла болот. Передозировка болобу деп койдур. Наркотик эмес да. Болот иншалла. Ассаламу алейкум. Менин келинчегим WhatsApp, статус, Instagram кечке сүрөт кое берет. Ошол ülkede ушабыз. Ошол тура айтып койсоңуз катуураак дейт. Эми бул эми оору баарыбыз деле үйүбүздө бар болуш керек, баарыбыз деле аялыбыз бар, баарыбыз деле балдарыбыз бар, субханалла. Кимдин үйүндө аялыңар телефон кармагандар, ол кармабайт дегенде кол көтөргүлөчү. Жок. Ошондой. Өзүңөр мен көтөрбөйм деп айткылачы. Жок. Мен де тереземдин түйүнө жатып алып, телефон карап отурсам, карап отурганын көрөсүң. Мынтип карап койгондо кээ аба жутуп койсоң, карасаң жалаң кыздар карап отурган көрөсүң. Толтура субханалла. Бирок айтайын деген нерсем, ар бир нерсенин өзүнүн плюсу бар, минусу бар, субханалла. Көз зына деп атпайбызбы? Көз зына деген нерсе ошо менен болот. Бирөөнүн чачы мындайынан карап атабыз, бирөөнүн ырдап атканын угуп атабыз, мукам менен, бирөөнүн жашоосун айтып көрүп атабыз. Мунун баардыгы тегеле зыяны бар. Зыяны жок эмес. Бизде негизи Ан-Насафи рахимулла, Аллахтан разы болсун, негизи ушул акыйда китептеринин ичинде Ан-Насафи деп өтө бир чоң биздин аалымдарыбыз бар. Ошол өзүнүн китебинде акыйда китебинин башталышында адамдын бул жүрөгү жөнүндө айтат. Бул жүрөк өзүнчө бир идиш сыяктуу экен, мына мондай идиш сыяктуу экен. Бул идишке толтуруш үчүн бир нече булактар бар экен. Мындай айтканда арыктар бар экен. Бул көз, биринчи арык экен. Кулак, ооз, анан эмне экен? Акыл. Мына ушул 3-4 нерсе менен боякчакка улам толуп турат экен. Эмнени көрсөң ошол нерсе экен. Ушул жерге толот экен. Имам Газали рахимулла айтат, кимдин казаны эмне менен кайнаса, анын оозунан ошол нерсе чыгат деген. Дегенде айтканы ушул, мисалы казан кайнай турган болсо, буусу чыгыш керек да, туурабы? Ошондой эле эмне экен, адамдын боол жердеги толгон нерсеси оозунан чыгат экен. Ким жалаң аялдар жөнүндө, жалаң эле аял деле жөнүндө аял алып дерсе, любой жерге барганда экинчи катын алыш керек деген темадан башка эч нерсе сүйлөбөйт экен. Анткени боякча ошо менен кайнап атат да. Есть желание, нет возможности го. Ошондой нерсе бар. Бирөө болсо только машина. Бирөө болсо только субхана кой, арашан кой. Кулагы сантиметр, мой мынчалган, 95 анан дагы бирдеге укмуш болуп тур, субханалла. Бирөө болсо только эс алуу. Бирөө болсо жалаң дагы бирдемге көрчү. Жалаң ушундай нерсе менен толуп калганда, ушул жөн оозунан чыгат экен. Ошондой эле субхана аялда да ошол болуп эсептелет. Көйнөк, алтын, шакек, чорный касса, белый касса, баландай касса, анан тигинин жашоосу, анан мунун жашоосу деген нерсе мынекен кайнап турат экен. Түшүнөсүңөрбү? Мына бул жерге сиңгенден кийин анын эң чоң проблемасы ушул жерге сиңген кайсы сиңип алган болсо, эң чоң проблема бар. Бул биздин акыркы өлүп аткан мезгилибизде оозубуздан акыркы чыга турган нерсе бул келме. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Эми бул жерге эмне сиңген болсо, акырында да ошо сиңет экен, чыгат экен. Карды көрдүкпү?
Биз азыр бизди шайтан жөн эле убактыбызды, анан жашообузду, анан ахиретибизди алып алды уже азыр. Биздин маселебиз такыр бөлөк. Биз азыр мисалы 3 саат телефонда отуруп коесуң, бирок 5 мүнөт мечитке кирсе убактың жок болот, билесиң ушуну. Ушундай. Анан экинчи маселе, бирөөнүн жашоосуна кызыкпай эле койгула. Бирөөнүн жашоосу анын жашоосу. Бирөө машина алыптыр. Бирөө үй салыптыр. Бирөө аял алыптыр. Бирөө балалуу болуптур. Бирөө эс алып жүрүптүр. Бирок сен эмессиң. Ал сен көрүп атасың просто. Ал сен эмессиң. Ошонун себебинен бирөөнүн жашоосуна көз артып коюп туруу менен субхана өзүңдү бактысыз кыласың. Адам ушундай махлук, субханалла. Биз мындай айтканда бирине бирин эме кылабыз. Мындай айтканда аркасынан мындай каалоо менен жашайбыз. Сенде ошо болбой кала турган болсо, эмнекен бактысыз болосуң. Ошол себебинен эмнекен азыр мына баргылачы мына араңарда баарыңар ушул жерде турган эркектер отурат, сыртта да аялдар отурат эми. Бирөө айтайын деген десем мынакей. Баарыңар комфортко барасыңар. Эмеге? Старый Толчокко барасыңар. Жункай базарына барасыңар. Таатанга барасыңар. Да Аю Грантка барасыңар мисалгасы дейли. Бирок мынтип кыдырып жүрсөң, эркектер жөн эле сумканы алып алалы, мени кырып жүргөн көрөсүң, аял карасаң соодагер менен жүргөн көрөсүң да. Эч ким субхана соода кылганы кирсең, эркек жалгыз кире турган болсо, бир да соодагер туруп туруп, эмне каалайсың деп сурабайт. Строй магазинде. Качан аял кирсе, тура калат да субханалла, эже моуну кылсаңыз болот, эже моуну кылсаңыз болот дейт да. Билесиңер эмне үчүн? Анткени себеп субханалла биздин эркектердин жашоосунда негизинде бир ботус менен эле бир үстүнө бир куртка болсо болду. Бирок аял кишиге субханалла негизинде ар бир сезонго 2-ден 3 көйнөк керек болот, билесиңер муну? Каалоо мындай айтканда имам эмес боюнча аял кишиде субханалла 9 нафси 1 акыл бар, эркекте 9 акыл 1 нафси бар. Ошонун себебинен тиякта 9-ону кое бергендечи өмүрүң жетпей субханалла кредитке батып каласың. Үйүңдө ремонттон чыкпай каласың. Жаман көрбөсүң мен эжекелер, айтайын деген нерсем ушул. Ошонун себебинен бирөөнүн жашоосун көрүп алганда, эмнекен аял киши автоматически бактысыз болот. Ошон үчүн көбүңөрдүн аялдарыңар субханалла эмнекен сени менен ушунча жыл жашап, бир жыргал көргөн жокмун деп айтат. Жыргал көргөн жок силерден бир да жолу. Анткени башканын жыргап атканын көрүп алды. Жаман көрбөгүлө ушундай нерсе экен да ошо. Ал эми көрбө деп аткан нерсе мушреки, кереги жок. Ал бирөөнүкү. Кимдер бай болот билесиңерби? Кимдер бактылуу болот билесиңерби? Ким ийгиликке жетет билесиңерби? Ким шүгүр кылса. Алланын аяты бар Куранда. Шүгүр кылла. Шүгүрлүктүн аркасында чоң пайдалар бар. Мына ушундай. Устаз күнү түнү уйку баса берет, эмне себептен болушу мүмкүн? Көп убактта көз тийгенден болот деп эсептеп атам мен өзүм тажрыйбам иретинде. Аны окуп атабыз иншалла көз чайыттай ачылып эле эми уктай албай атам деп келип атышат да. Там сатып алганым 19 жыл болду. Күйөөм кайтыш болгон. Жашаган үйүмдөн корком. Үйүмө кирсем эле балдарым мени эчтеке көңүлү жок. Өзү жаман сезет. Үйүңүзгө Куран коюңуз, намаз окуңуз, таалим кылыңыз. Ушундай жакшы нерселер кыла берсеңиз, Кудай буйрса үйүңүз батыл тазаланып калат, Так, менин апам 75 жашта деменция оорусу менен ооруйт. Так, бул эми каарлык эми субханалла. Эми субханалла бул каарлык. Кааргандачы ар кандай оорулар чыга берет. Карган адамдарды негизи мындай дайын жок кыйнабаганга аракет кылгыла. Аларга жакшы шорподон бер, давлениясын карап кой. Кез-кезде мындай бир маал менен больницага жатып кой. Ал ошол эле. Анан кийин субханалла ар кандай оорулар чыга берет. Мындай оору, тигиндей, анан кийин Альцгеймер да чыгып калышы мүмкүн, акылдын эмеси кулак укпай калышы мүмкүн, сөөгү баспай калышы мүмкүн. Эми көчө айттык го, пайгамбар айтат, Алла Таала баардык оорунун давасын жараткан. Баардык оору болсо, анын дарысы бар экен. Бирок бир нерсенин дарысы жок деп айткан экен пайгамбарыбыз. Бул каарлыктын дарысы жок экен. Бул каарлык. Көп нерсе каарлык. Бизге деле мисалы апаларды алып келип атасың, апаны 3 күн алып келип кой дептир. Бир кичинекей бир жана хелин берип коетабыз. Ал кичине восстановление кылып, апалар зыңкылдап чуркап калат. Машалла 3 күн жүрүп коет, кайра кетип калат болду. Ушундай нерсе. Эми акыл тайып жанагындай окуган болсо анда 1-2 айга чейин окуп коетабыз. 2 айда ордуна келип калат, Кудайга шүгүр. Келбей койбойт. Ошондой сарсана болот. Сарсана болгондо кээ бир шайтандар анча илеше калып, баягыны мээсин айлантып, жана жинди сыяктуу болуп коет. Анан ордуна келип калат, машалла. Так, кумар оюн ойнойм. Ойнойт элем.
туугандар билип калып экинчи ойнобойм, Алла касам ичем деп кайра ойноп жүрдүм. Азыр намаз окуп жатам. Касам ичем деген сөзүмө көп ойлоном. Жооп берип коесузбу? Ооба. Эгерде сиз касам ичкен болсоңуз, субханалла, буга сиз мындай айтканда бул касамдын аркасынан жооп берип бар. Жалгандан касам. Эми тооба кылыңыз, субханалла, мындан кийин касам ичпеңиз. Эгерде касамды эмне деп иштиңиз? Эгерде ойносом, бир нерсе кылайын деген болсо, ошол экөөбүз отуруп сүйлөшүбүз керек экен. Макулбу? Бир балким көп убакытта касам темасы узун, чоң болуп эсептелет. Касам деген сөз Алла менен касам ичкен бар. Валлахи, таллахи деп. Мындай айтканда, улуу Алланын аты менен касам ичем дегенде адам уже жооп берет. Ал эми мисалга нан урсун, туз урсун, апам урсун, мекен урсун сөздөр бул антка жатпайт бул. Бул жахилияда орундаган нерселер. Ошол себептен бизге эмне экен, Алланын аты менен касам ичкен болсо, бул киши менен да жолугушум керек экен, машалла. Ассаламу алейкум устазым, 6 жыл мурда атам мени менен тең кыздан эгиз балалуу болгон. Аны уккан апам сиңдим менен чет өлкөгө кетип калган. Эми апам каарып баратам, өз жериме барайын, үйдөн кет десе, апаман кечирим сураган жок. Мага бир комната квартира алып бергиле, кетем деп атат. Үйдү сиңдим экөөбүз чет элде иштеп жүрүп алганбыз. Атам биз үчүн жашоодо мас, скандал, бизди сабагандан башка эч нерсе кылган эмес. 6-7 жашымдан көчөдө бөтөлкө терип үйгө нан алчубыз. Апам такай депрессияда, төшөктөн көп турчу эмес. Ата энени кечириш керек деп атасыз. Мен кечиргенге аракет кылам, бирок атам жүрөгүмдү кайра оорутуп атат. Чогуу жашайбыз, азыр ичип илгери апамды эзгендей мени эзип атат. Эмне кылсам болот? Суранып окуп коюңузчу дейт. Эми бул семейный көп нерсе экен. Буга нерсеге аябай катуу деле мен азыр киргизбей элдин арасында айтпай эле коеюн. Иншалла Кудай насип кыла турган болсо, биздин телефон номерди билет болушуңар керек. Ошого бир аз жазсаңыз, анан мен сизге жооп берүүгө аракет кылайын. Бирок эми ушундай нерсе жашоо ушул адам баласы кээ бирде кордук көрөт, көрүнөт. Эми астагфирулла. Эмне кылабыз эми? Бул жашоо тагдыр экен. Кубалап сал деп айта албайм. Укпа деп айта албайм. Сыйлаба деп айта албайм. Бул кишини мынтип сал деп айта албайм. Эми некен бул жагына келгенде кичине бир аз эми ана киши сырдуураак экен, бир аз экөөбүз сүйлөшөлү. Бирок бул нерсенин аягы жаман экен, анткени азыркы мезгилге чейин дагы деле арак ичип аткан болсо, жанагындай нерсе кылып аткан болсо, анда Кудайым өзү сактасын эми баарыбызды. Мен боюмда 5 айлык кезде баламын сөөктөрү кыйшак өсүп, врачтар болбойт деп дары берип төрөтүп коюшкан. Баланын морттон аласыңар деп. Мени күйөөм барып алган. Ал жактан баланын тонун да бербейби деп кошуп берип коюптур. Берейми деп кошуп берип коюп. Күйөөм алып барып бала менен кошо мүрзөгө көмүп коюптур. Мага кийин айтты. Мен тону экенин деле билген эмесмин дейт. Биринчи балабыз болчу. Мен дайыма ошону ойлоно берем. Эч нерсе болбойбу? Апрелде болгон. Азыр дарыланып жатабыз. Кийин таасир тийбейби? Сиз менен өзүнчө сүйлөшсөк болот дейт. Эми субханалла таасир эч кандай болбойт. Эгер жана айтып атканда врачтар ушундай кылган болсо, эми айла жок. Баш ийиңиз тагдырга. Анын тону ырым-пырым деген жок. Адам өлгөндөн кийин болду. Ал өлдү калды, субхан кетти. Анын аркасынан кыжаат болуп деле кереги жок. Алланын айткан инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Бирөө субхан Алланын алдында эрте кеткенбиз, бирөө айтканда кеч кеткенбиз, билбейт экенбиз. Алла тараптан келгенбиз, Алла тараптан кайтуучуларданбыз. Ошол себептен сабыр кылып коесуздар. Кимдин жаш баласы негизинде эртерээк чарчап калган болсо, иншалла бейиште күтүп ала тургандардан болот деп айтабыз биз. Кыргызда болсо жаш бала периште деп коебуз, анын күнөөсү жок деп коебуз. Куран окутуп нерсе керек жок. Болгон нерсеси бала эгер эркек же кыз экени белгилүү болгон болсо, анда эмне экен ат коюп, субханалла, ат коюп туруп коюп коебуз. Эгерде үн чыгарып чарчап кала турган болсо, төрөлүп атканда, анда эмне экен ат коюп, жаназа окуп, жууп туруп жаназа окуп анан коет экенбиз. Ушул эле бул айырмасы ушул экен. Башкача нерсе эмес. Тажап кеткен жоксузбу? Мен 10 мүнөтүм бар да. Айта берип субханалла кээ бирде азыр тажап баратам. Кайра ойлоп коем, тажаганым туура эмеспи деп коем. Көчөдө кетип баратканда дуруша баштадым азырчы. Сурачу болдум, сен аялыңбы бул десем, жок дейт. Ким сен, девушкам дейт. Ата, эмне кылган атасың муну дейм сразу эле.
чын калбай атпайм, Бишкекте баягы ушундай окуя болду. Чымдын жанында кетип баратсам, учакташып отуруп. Токтодум, айттым. Алла дедим. Эгерде мен аз айтпасам муну азыр, сен кыяматта ушуну көрүп туруп, күнөөнү көрүп эчтеке деген эмессиң дейт. Барды токтодум да айттым. Бу ким дедим сага? Девушка дейт. Эмне кылган атасың девушка дедим. Десем, жок, просто так, жылагандай жабышпай элесиң, мындай оңой жолу бар дедим. Мунун ата энесине бар дагы, муну ал дагы, анан барып туруп, ол башкача болот. Тур, уят кылбай элдин баарын. Мусулмансың, мусулманмын дейт. Тиги кыз мени жаман көрөт, кадимгидейчи. Не ваше дело дейт, мени тааныбай окшойт да. Это мое дело дедим. Мое дело, субханалла. Молдонун делосы бол. Башкалардын делосы жок болсо, менин делом. Мен имаммын мен. Кайсы жерде Кыргызстандын кайсы точкасына барбайм, мен имаммын. Законду имаммын мен. Айтышым керек, субханалла. Эмне бир эле айыл имам деп атасаң, жок, субханалла, андай эмес. Мен кыямат күнгө чейин Алланын алдында имам болуп жооп берем. О, момунчагар келгени, субханалла, эмне ойлоорун билбейм бирок. Коркунучтуу. Алла. Эгер апасына карадуу болсо, балага да таасир тийиш мүмкүн. Тийиши мүмкүн экен. Кээ бирлерге айтып атабыз, таасири болот экен. Жана кээ үй бүлөгү сыйкыр болот, ушундай нерсе. Көп убакыттарда мен субханалла бул маселени да карап атабыз азыр. Кээ бирлерге тиет, кээ бирлерге тийбейт экен. Тазаласа болот иншалла. Так, саламатсызбы дейт. Биздин үйдө көп өлүм болду. Үйдө көп чыр чатак көп болот. Же үйдү тазалаш керекпи? Же дуа барбы? Куран деген окутабыз. Куран деле окутабыз дейт. Такыр ишибиз алдыга жүрбөйт. Жакшы эле иштеп аракеттенебиз, кайта артка кетет. Күйөөм 3 айда бир ичет. 1 ай токтоно албай. Бир ичсе токтой албайт. Мен ооруп ичип өтүп больницага жатып чыктым. Дагы эле жакшы болбой жатам. Сизге келдим. Дагы деле басылбай жакшы болгобу деп айтып коесузбу? Жакшы болуп айтып коесузбу? Жакшы болот иншалла, жакшы болот. Жакшы болбой койбойт. Негизинде эки нерсе бар. Биз дайыма ишибиз оңолбой калды деп дайым такай айтабыз. Менден көп сурашат, жол ачыш керек. Молдоке жолум ачылбай атат, багым ачылбай атат, ишим жүрүшпөй атат деп. Макул кетет коебуз. Анан байкасаңар керек, субханалла, биз дайыма бул жерде дем салардын алдында мен силерге 3 дуа окутуп атам. Окуп атасыңар 3 күндөн бери? Бүгүн да окуйбуз иншалла. Ошондо чоң важный нерсе бар. Экинчи дуа. Бул истигфар айтуу. Кудайдан кечирим суроо. Астагфируллах. Астагфируллахиллади хувал хайюл кайюм ва атубу илейк деп атабыз. Алла, мен кечирим сурайм сенден. Сен түбөлүктүү тирүүсүң. Сен гана кечире тургансың. Мен баардык күнөөмдү мойнума алам. Мен күнөө кылдым деген сөздү айттырып атам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыстыкфар айткыла жашоодо бала кетет деген экен. Кечирим сурагыла. Буга негизи пайгамбарыбыздын айтканы Курандын чечмелөөсү. Алла Таала Куранда маанисинде ушундай: силерге келген бала кырсыктын баары силердин күнөөңөр себептүү болот деп айткан. Кимне себептүү болот экен? Күнөө себептүү. Ошону сенин пайгамбар ыстыкфар айттырган. Алымдардын бирөөсүнө бир мезгилде 4 адам келиптир. Бирөө ооруп атам деп, бирөө ишим оңолбой атат, бирөө багым ачылбай атат, бирөө ишим оңолбой атат деп келиптир. Төртөөнө тең ыстыкфар айт дептир. Кудайдан кечирим сура. Десе жанда турган шакирттери, устаз, сиз 4 адам келсе, төртөөнө тең кечирим сура деп айттыңыз. Төртөөнүн проблемасы 4 бөлөк кылса жок деген экен. Баардык проблемалар күнөө себептүү келет деген. Адам өзү күнөөнүнчү мындай айтканда бир гени болуп эсептелебиз биз. Сиз менен биз баарыбыз тең. Мындай айтканда пайгамбар айтат, күллү баардык дейт, адам баласы дейт, бани адам хаттаун. Адам баласы урпактын баардыгы тең эмне экен? Күнөөкөрбүз биз. Ката кетирүүчүлөрдөнбүз. Ката кетиребиз. Любой жерде кетиребиз. Тилибиз менен кетиребиз. Койчу ушу молдулар надел деп койдуң, болду. Ассаламу алейкум, привет, баля. Силерге мындай кыргызча түшүнүп берип атам силер.
Кетип баратасың, субханалла, мечитте азан айтып атат. Ушулар кечке эле кыйкыра берет эй. Бала жакын эле келип, келди ат уже. Всё. Үйүңө сенме эч алды уже. Кудайга шек келтирдиң. Пайгамбарга шек келтирдиң. Куранга шек келтирдиң. Куран-пыраныңды койча бер баш тартпай. Ушу молдолор эмне билет дейм, ушу үйрөтө эле берет ушулар. Куран молдо деген Курандан сүйлөйт, Алланын сөзүн сүйлөп. Мына күнөөбү? Күнөө. Мына ушундай нерсенин аркасында субханалла чоң нерсе бар. Намаз оку десе, намазы жок эле жүрөм. Эмне болду? Күнөө болду. Орозо болсо, орозо койчу, орозо кармайлы, окат кылыш керек андан көрөк. Күнөө. Талак бердиң, күнөө. Эми күнөөсүз адам жок экен. Бирок ошонун ичинде эң жакшысы өзүнүн катасын мойнуна алган экен. Ошонун ичинен катасын мойнуна алып, мен туура эмес сүйлөп алдым мен. Менден кетти деген сөздү айтуу, бул сенин чыныгы ким экениңди билгизет. Мойнуна катаңды мойнуңа алуу. Катаңды мойнуңа ал. Мынакей, бул айтып аткан проблемалар жок болот. Катаңды ошол түрү ал азыр. Я Алла, мен кечир мени. Мен деш керек. Мен кылдым ошону деш, мен деш керек. Бетиңди субханалла мындай бетон кылбай эле субхан айтыш керек. Мен деш керек. Кылдым. Кээ бирде жалгыз жүрүп да кээ бирлери субханалла мойнуна алгысы келбейт экен күнөөсүнчү. Эмнеси айтат? Жок, мен кылган жокмун. Тиги болбосо мындай болбойт болчу. Бул болбосо мындай болбойт болчу. Жок, андай эмес. Сен болбосоң ушундай болбойт болчу. Сен болбосоң ушундай болбойт болчу. Сен өзүңдү күнөөлө биринчи. Анан кийин башканы күнөөлө. Куранды эле окутуп турабыз деп атат го мына жерде. Куранды эле окутуп коет экен кездечи. Бирок күйөөсү бу кайда кеткен 1 ай. 1 ай арага жеткен да. Бул жарабайт бул. Тобо деген нерсе бар. Тобо. Тобо кылла, арам кылбагыла, динге кайткыла. Үйүңөргө ыйман алып келгиле. Мына ошо. Динсиз кандай жашап атат түшүнбөйм адамгачы. Какшап атабыз молдолор. Эй, өлөсүң. Эмне болот экенбиз? Айткылар келбейт карасаң. Өлөт бул жерде жылтырап турган көздүн бар өлөт. Эч ким калбайт дүйнөнүн үстүндө. Калбайт беле аркаңарда мурунда чоң атаңар чоң бар. О, Шабдан Батыр, Жантай Батыр, о, Манас атабыз жүрбөйт беле жерде азыр. Ат минип алып дырылдап туруп, алар жип минбек болуш керек да. Калган жок эч кимиси. Азыр эл кеп жанын алды го баарын. Эмне силер менен биз калып атабыздар деп турган айтып атабыз. Эмки келечекте кимди айтканда бул төрүлүктөн өлгөн, бул переход деп атабыз. Бир жашоодон, мына кыска жашоодон узун жашоого переход деп атабыз. Бул кыска жашооң үчүн тиги дүйнөдө жооп бересиң деп атабыз. Жок. Эч ким моюнга алгысы келбей атат. Тияк барганда көрөсүң. Көрөсүң точно, көрбөй калмак белең. Баары көрөт аны, көрбөй калган эч ким болбойт. Ошон үчүн айтат, намаз окучу, тиги дүйнөңө пайда берет. Орозо кармачы, тиги дүйнөңө пайда берет. Садака берип койчу, тиги дүйнөңө пайда берет. Аялыңды сабабай эле койчу, тиги дүйнөңө пайда берет. Балдарыңа жакшы тарбия берип койчу, тиги дүйнөңө пайда берет. Ушуну айтып атабыз силерге. Жок, моюнга алгысы келбейт эч ким. Астагфирулла. Ушундай. Азыркы психологдор окшойт, Азыркы психологдор менен көз ачыктар айырмасын билбей калдык. Сүт зайы көбөйүп кетти. Көбүрөөк маалымат бериңиздер дейт. Ооба, психологдор толтуруп кетти. Жоолук салынып, бирок феминисткалар дагы бар, билесиңерби? Жоолук салынган. Намаз окушун окубайм дейт. Бул мындай эме. Жанагындай жок. Мындай жөнөкөй эле, мындай көргөзмөлүк, жоолук. Мындай намаз окубайт. Динден түшүнүгү жок. Дагы бир нерсе айтайынбы? Өз күйөөсүнөн ажырашып кеткен, күйөөсүнө обиженная. Аны эмне кылыш керек болот? Аны өчүн алыш керек болуптур. Аялдардын баары, менде аялдар көп да, мен аларга жардам берейин дейт да. Анан, эй аялдар, мына мени карагыла. Мен күйөөдөн ажырашкандан кийин успешная болуп кеттим. Жашоом бар көрсө деген, мен күйөөмдө жүргөндө мен акмак эле болуп жүрүптүрмүн. Көрсө мен дуура була, көрсө бул мен жашоомду өтүп, абьюзерлик кылып мени кыйнап жүрүптүр. Ана азыр болсо мына ажырашкандан кийин жыргап кеттим, бизнес болуп кетти. Мына мен тиги жираф кофесин ичип эле күнүгө эле жүрөм дейт да. Ана бар да жана акыл тайкылар. Апе көрсө ушундай болот беле, ана күйөөсүнө айтып, мен сенсиз эле жашай алам деп ана талак сурап атат азыр. Бул динден ды деген жок.
Мисалса менден келип талак жөнү сураса, мен экөөнү ажыраштырыш үчүнчү байбай канча китеп деметип, о Абдырахман дамылага чалып, тиги дамылага чалып, тияка өтүп, анын баарынан сурап отуруп, анан Жоробай устазга жөнөтүп, муфтият монтип ажыраштырбаган аракетте монтип бир нерсе издейм да. А тиги жерде айтып атат, ажырашкыла. Мендей бол бактылуу болуп кетесиңер деп атат да. Анан кетет экен да. Көз ачыктар жөнүндө сөз кылбайлы койгон, 50 миңден ашкан көз ачык бар бизде азыр. Одновременно мына мен бир таанышым бар. Айтат, субханалла, бир күндө бир молда мага дейт, 5 аял келди дейт. Бир эркектин сүрөтүн көтөрүп. Молдаке деп, биринчи апасы келиптир өзүнө. Молдаке, ушу балам аялы менен ажырашканада окшойт. Ажыраша эле киши окшойт. Ушу баламды бир нерсе кылып, мындай аялын сүйдүрүп койчу. Деп, ай апа кой болбойт, шариатта бул туура эмес деп тур келип, этсе анын аркасынан дагы бир келиптир. Бул менин күйөө балам. Ушуну бир аз кичине суут ысытып коюш керек болот атат. Кызыма чото нит болот окшойт. Андан кийин мен караса аял келиптир дейт, 3 аял менен. Уктук, дамыла, эркекти суу ысытып койсо болот турбайбы? Бул күйөөм чото экинчи аял алганда окшойт депчи. Бир моментте карасаң, эми ойлосоң, кээ бирөө ошо көз ачыкка барса, бир моментте 5 аял барса, 5 жолу окулган эркек инсульт болбой эмне болуптур? Эмне болупсуңар? Ошон үчүн көз ачтар толтурабыз. Андайдан Кудай сактасын. Барган имандан чыгат, барган күнөөкөр болот ушундай. Аны эми суицид жөнүндө айтсак, бул эми жана нумерология деп коет. Бул да туура эмес, бул да ширк. Кайыпка кийлигишүү. Биз кайыпка кийлигишсен Алланын ишине кийлигишкен болосуңар. Ошондой нерсе, бул туура эмес. Мага да бирөө келип, эме деп, мен сизди эсептеп бере коеюн деп. Дедим, эсепте десем, акырында айттым, мейли эми, сиз чоң молдо болмок экенсиз деп айтып койчу дедим. Ооба, сиз чоң молдо болмоксуз дейт. Мында эсептеп туруп, анан кийин сиз ушуна успешный, анан карап дагы бирөөнү айттым. Мунча эсептечи десем, ал да успешный болмок экен да. Бир эле нерсе экен, психологияны жок кылыш керек экен да. Короче, мында анан кийин келечек эмне болот десем, азыр эсептеп туруп, келечекте сиз мындай болот. Бүттү уже, мына келечекти айтты, всё, болду. Амин Аллаху акбар. Анын жанына жолобош керек болду. Ишенбегиле андай нерсе, жок антыланча. Так, жолдошум экөөбүз тең бири-бирибизди жан дейбиз, боло береби дейт. Жолдошум экөөбүз тең бири-бирибизди жан дей беребиз. Жин дебесең эле болду го. Боло берет. Алким жин сөздөн эме жиндин көпчүлүгү жан боло эсептелет, жан. Алким ошону айтып алышыңар мындай кыргызча сөз ал, жан деген, жанды берем, сени жакшы көрөм, I love you, дагы бирдемке боло берет. Эркек менен аялдын бири-бирине жакшы сөздөр сүйлөшүн мен важип деп коем кээ бирде. Милдет деп эсептейм мен. Мен оюм ал, башкалар айтпай эле коеюн. Ар бир жердин өз менталитети бар. Ошол себептен мисалы эркекке аял кишичи тоом, ополтоом, эрим, о менин баатырым, арстаным дей берсе субхан боло берет. Ошондой эле эркек кишилер аялын айта берсин. О, хурем деп коерсиң керек болсо. Боло берет. Болгон нерсеси субханалла мурушташып, кырылышып, мурушташпасаң эле болду. Ынтымактуу болсоң эле бизге жетет ошол. Мен бир тууганым бар экен, биринчи аялы менен 18-19 жашап, балалуу болбой, сиз айтып кеткендей, ачык айрым экинчи аялды, 4 жыл болду. Ал аялы да төрөбөй жүрөт. Эки аялы бирдей багат. Умурага да чогуу барып келишти. Адилеттүү багатка аракет кылат. Сурам байкем, алар менен ажырашып башка аял алса болобу? Так, бирок байкем бир жесирдин алам деп, экөөбүздүн жесир кылбайм. Үчүнчү болуп тийгенге ыраазы болгон аял бардыр деп жашоосун өтүп жатат. Кеңеш берсеңиз рахмат. Боло берет, ал эмне болуптур? Биринчи текшерилип койсо болмок экен врачка. Көп вакыттарда балалуу маселесин биз айтып атабыз силерге. Окуп көрөлү деп атабыз. Медицина тарабы бар. Медицина илими деген чоң илим. Мен көчөдө айттым, пайгамбарыбыздын айтканы. Ким мындай медицина илимин билбестен туруп, адамдарды дарылаган болсо, кыяматтан үчүн жооп берет. Мен мисалы руханиймин. Мен азыр дем салып, көз көрмөңүз менен ызычы болуп баягы нерсени чыгарганга аракет кылып берем. Бирок эч качан деген мен кесе албайм.
Mesela диагноз кое албайм мен. Диагноз башка нерсе бар. 4 нерсе көз тийипти деп коюп бере алам. Но бирок субхана мунун өзүнүн докторлору бөлөк болот. Врач окуйт, 10 жыл окуйт. 15 жыл окуйт. Канча жыл окудуң сен? 10 жыл окудум, врач отурат. 10 жыл. Эмне үчүн билесиң окуду? Анткени себеп субхана бир адамдын анатомиясын окуп, еще дем бир эле нерсесин окуду, то есть бир жерди. 10 жыл кетти ошого. Бир мындай бир органды окуш үчүн. Буларды сыйлашыбыз керек. Мен көчөдө айттым осы бар. Эгерде врач бир операция кылып туруп, жакшы берсе, мен бер деп атам сен. Акча бер дедим. Разы болсун. Пайгамбар хижама кылып туруп, анан кийин ошонун акчасын берген. Ме, рахмат деп айтып атам турабы? Эми субханалла ошондой жерде барды, текшерилди, бүт. Кайсыңыздан Байнецкий да эмнеси, анда бар текшерилди, параметрлер зыңк, дарыланды врачта, урологка барды, гинекологка барды. Бардык нерсесин көрдү, жок экен. Бардыгын кылды, гормональный да ичип чыкты. Бирок болбоду. Эми эмне кылыш керек? Субханалла, мына ошондон кийин анан молдо келесиз. Чото болбойт деп. Мисалы болуп атат, бирок түшүп калып атат. Врачтан көрдү, бар нерсени кылды, дарыланды, анан субханалла кел деп атабыз. Болбойт абы? Кел. Эмне ошондон айтабыз, сен так көз тийиптир сага субхан шайтан илешип калыптыр деп анан ошондон дарылап баштайбыз. Жаташтарбы? Мен айтып аткан бул киши да эмет койсо, көп убакыттарда биз аялдар деле күнөөлөгөн алганбыз эркектер. Биз эркектер мындай кичине гордыйракпыз. Болбой эле тоодо жүргөндөрбүз да. Аттын үстүндө субханалла. Анан эмне экен? Өзүңдөн уруктугуң өл. Же болбосо субханалла сен простатитиң бар. Же болбосо уруктугуңда жанагындай бир кыймыл аракет аз. Же болбосо бир нерсе жетпей да сен. Мындай айткан психологический мындай айтканда неуравновешенныйсың. Нервный адамды балалы болбойт. Мына ошонун баарын текшерилди. Машалла. Анда келем. Эми келсең болот эми. Ана 3 ай окуйм деп атам мен силерди. 3 ай. Эми Кудайга шүгүр, субханалла, келген 10дон 9 Кудайга шүгүр азыр балалы болуп атат. Эми ал жерде эмне экен? Куран, динибиз менен ушундай кылса болот. Анан жөн эле бирөөнүн шоруна калып аял ала бербегиле. Мына ушундай. Так, саз бир нерсе сатып алып жатканда баланчага берем деп ниет кылып алган болсом, анан кандайдыр бир себептер менен бербей калсам, ошондо ал кишиге карыз болуп калбамбы дейт. Жок, карыз болбойсуз иншалла. Карыз болбойсуз. Главное берип турган алып албаңыз. Ушул нерсе. Мындай ниет кылып койдуңуз, эми субханалла, ал карыз эмес. Бирок берип туруп, белек кылып туруп, анан баягы белегимди кайра бер десеңер, анда жанакыл жедирип, анан кайра кустуруп туруп, ошонун кусундусун жегендей болосуңар. Ушундай нерсе. Аллахым разы болсун, машалла. Кемчиликке кечирип коесуздар. Катуураак сүйлөп кечирип коюңуздар. Аллахым береке берсин. Амин. Субханак хамдашла анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым ушул жерде турган баардыгы шифа хидayet берин. Ушул айтылган ар бир маселеге өзүң разы бол. Аллах акыйкат сүйлөндү. Сен чечүүчүсүң, Аллахым. Амин.